Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер, замандаштар, саналаштар. Барыңыздарга Иллинойстан, Чикаго штатынан салам. Достор, бүгүн бизде Америкага мындан бир көптөгөн жылдар мурун келип, көптөгөн Американы жоон териси менен оор кыйыштарын сезип, азыркы жаштарга ушундай бир жакшы мотивациясын берип отурган Исмайыл мырза бүгүн бизде Америкадагы, кыялымдагы Америка аттуу программабызда конокто. Анда кош келипсиз, Исмайыл мырза. Саламатсызбы? Сизге чоң рахмат. Конок кылып чакырганыңызга. Рахмат. Ишиңиз мындай эми жаңадан башталып атыптыр. Ишиңиз илгери болсун. Келечекте чоң деген мындай эмелерди, ийгиликтерди багындырыңыз. Рахмат. Азыркы бүгүнкү күнү бул медиа тарап негизинен биз аксап турган тарабыбыз экен. Азыркы маселелер баары көргөзүп атат. Биз негизинен биз жак аксап турган тарабыбыз экен да. Ушуну колго алып буюрса, ийгиликтүү болсун, майлуу болсун, сүттүү болсун, сонун болсун. Бүгүнкү маегибиз Кудай кааласа миллиарддаган, миллиондогон просмотрлар болгондо бүгүнкү маекте отуруп алып жакшы бир мындай жылуу жылмаю менен отуруп эстесек, бул сизге мындай чоң ийгилик го деп эме кылам да, ойлойм да. Туура айтасыз. Рахмат, жакшы сөздөрүңүз үчүн. Урматтуу Исмайыл мырза, айта кетсеңиз, кайсыл жылдары, кайсыл секундта оюңузга келди эле ушу Америкага барып калам, Америкада мен дагы ушул Американы көрсөм экен тилектериңиз кайсыл убактардан башталып, ошол жөнүндө кененирээк айта кетсеңиз. Америка тууралуу 2003-2004 жылдары бир китеп окуп калдым Америка тууралуу. Америкага келип иштеп, анан кеткен бир кыргыз байке жазган китеп экен. Американы өз көзүм менен көрдүм дегенчи. Кичинекей китеп болчу. Ошону окуп, анан Америка деген мамлекет бар экен, Америка деген эме бар экен деп ушундай. Биз мектепте окуп жүргөндө биз мындай Америка, Англиянын айырмасын эле билчүмүз. Англис тили десе, ошолордун баары бир мамлекет деп ойлочук да. Кийин ошол китепти окугандан кийин менде да ой максат пайда боло баштады. Ал китепте жазылган да. Алар кандай бизден канча жыл алдыда, биз кайда калдык, алар кайда баратат, биз кимдер чыгып баратабыз деген баары деталына жазылгандыгы үчүн мен келечекке түшүп калганды каалап, деңсеп, ошол 2003-2004 жылдардан баштап мен максат кое баштадым. Америкага келсем депчи. Абдан жакшы. Андан кийинки сиздин Америкага кандай виза менен келдиңиз, ошол жөнүндө айта кетсеңиз. Бул жака студент болуп келдик. Питтсбургда Ларош деген университетте окудук. Биринчи кадамыбыз ошол 2013 жылдары болду Америкага. 2013 жылы 21 июнда Америкага, Нью-Йорктун эмесине конгонбуз, Жорж Вашингтон деген аэропортуна конгонбуз. Абдан жакшы экен. Ошол убакта сиз келе жатканда кандай бир толкундоолор болду сиз үчүн? Америка кандай бир кыялдануу менен келдиңиз Америкага? Ошол жөнүндө дагы айтып өтсөңүз. Мен Америкага баруу менин кыялымда болуп, мен Кыргызстанда жүргөн кезимде, студент кездеримде жанагы бийик этаждардын үстүндө жүрө берсин да. Жанагы секирип жүрүп, спайдермен менен кулашып, кулап кетип, анан куласам дивандан кулап түшкөн учурларым болуп. Бирок байбир кыял бул бөлөк, ниет максат бул бөлөк экен. Эң туура айтасыз. Кыргызстанда биз уже бир аз намаз окуп, чубак ажылардын сабактарына барып, динди түшүнүп калганыбыз себебинен, эгерде мен Америкага барсам, кандай бул кыялым болсо да, эгерде мен диниме кысым боло турган болсо, эртеси кайтып кетем деген максат менен келгем да. Кудайга шүгүр, бирок Америка бул мага башка ачылыштар, башка көз караш менен көрдүм Американы. Чоң ачылыш болду мен үчүн Америка. Жакшы.
Айта кетсеңиз, биринчи жолу келдиңиz, самолеттон түшүп аттыңыз. Сизди эмне деп сурады ошол Америкага келгенде, например, самолеттон Бишкектен учтуңуз да ошондо, Бишкектен учуп туруп Вашингтонго кондуңуз да. Нью-Йорк, Вашингтон аэропортуна. Нью-Йоркко кондуңуз, анан эми Америка менен Кыргызстандын айырмасын эми биз билебиз жакшы эле. Анан кийин сизде кандай бир ушундай сезим пайда болду Америкага түшүп, аэропорттосуз Америкада, ичиңиздеги уйгу, туйгу, ойлоруңуз эмне жөнүндө сизге сүйлөп жатты мындайча айтканда? Биз ойлоп турубуз, кинолордон көрүп жүрдүк да. Бийик этаждарды, бийик имараттарды көрүп жүрдүк дагы. Мен ойлоп турмун. Америка башынан аягына чейин эле бийик имараттар депчи. Көрсө аэропортко кондук, ээн таба экен ал жак. Ал жактан түшүп анан таксиге отурдук да өзүм экөөбүз. Шаардын өзүнө келгичекти. Жана азыр биякта даунтаун деп коебуз. Биздин тил менен айтканда борбор. Нью-Йорктун борборуна келгичекти. 1 саат, 1,5 сааттай убакыт алды. Аябай жанагы эмелер менен, пробка тыгындар менен жетип келгенибиз менен 1,5 саатка чейин убакыт алды. Ошондо Американын мындай бийик имараттарды көрүп, жанагы аспанды карап бир эме болгонбуз, мындай жакшы сезимдер болгон. Өзүңүздүн баягы кыялыңыздагы ошол китептерин окуган кыялдардын баардыгына жеткендей болуп, өзүңүзчө Америка, мен келдим, сен мени тосуп ал деп ушундай бир келген оюңуз жакшы экен, абдан сонун экен. Анан келип алгачкы жолу үйдөгүлөргө чалдыңыз, анан кийин апа жетип алдым мен, баары жакшы дедиңиз. Ушундай бир биринчи жолу звоноктор сиз үчүн кандай бир эмоцияларды алып келди? Ал убакта телефон уже болуп калыш керек, мен ойлойм. Телефон болгон. Жанагы мен Америкага келип, мен максатым бирден бир ошол убакта iPhone 5 деген телефондор жаңы чыгып, эме элдин арасында мода болуп аткан кез болчу да. Мен iPhone 5 алам деп максат менен келгем. Закач. Бирок азыркыдай WhatsApp деген нерселер жаңы чыгып аткан кез, Кыргызстанга баары биз карточка аркылуу чалчык, бос карт деп койчу. Ошол аркылуу чалчык биз. Номерди терип алып, аны калп айтпасам $5 сатып алсак, ал менен болгону 7 мүнөт сүйлөштүк. Жана Кыргызстанда ал убакта WhatsApp'тар жаңы чыгып, кээ биринде бар, кээ биринде жок болгон убакыт болчу да. Эми азыр кеңир болуп калды. Апама чалган эмес да, мен биринчи. Апама чалдым, жетип алдым, баары жакшы деп. Бирок биз жанагы азыр ойлоп карасам, ал убакта 20 жаштын тегерегибиз, жаш кез, жанагы эненин эмесин сүйүүсүн билет экенбиз дагы, атанын билдирбей койгон сүйүүсүн байкабай калат экенбиз да. Мен ойлоп турдум, апама чалсам, атам Кудай эле эме кылбайт депчи, мындай таарынбай апама чалып турдум депчи. Бирок атам бир жумадан кийин чалмага деп апам аркылуу айтырыптыр. Атама чалсам, атам ошондой айттылы, эй, ата дагы адам, атанын да жүрөгү бар, ата дагы баланы сагынат. Байланышка бат-баттан чыгып тургун деп. Ошондон кийин уже аларды сагындырбастан өзүм сагынып үчүн тарабай туруп бат-баттан связьдашып баштадым, байланышка. Абдан жакшы экен. Ошондо алгачкы жолу Америкага келип, анан сиздер бул жакта тааныш болгонбу, бирөө жарым тосуп алдыбы сизди, англисчеңиз болгонбу? Ошолор биринчи шарттарыңызды дагы камтый кетсеңиз. Америкага келгенде Питтсбургтан досторум болгон. Эки досум бар болчу. Аларга азыркы эмеден пайдаланып, эфирден пайдаланып дагы рахмат айткым келет. Ошолордун жол көргөзгөнү менен, ошолордун айтуусу менен келип калдык биз. Бирок алар бизди Нью-Йорктан келип тосуп алмак болушкан, бирок алардын кандайдыр бир жумушу чыгып келе албай калышып, биз досум экөөбүз Нью-Йоркко өзүбүз түшүп, такси заказ кылып, анан тиги автовокзалды табып барып,
Анан автовокзалдан